2 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Орусия, кыргызстандыктар жолдо кырсыктап бир адам каза тапты. Кырсык 1 декабрда түнкү саат 2:20 чамасында Саратов облусундагы Иршав-Айзинки унаа жолунда болгон. Анда Кыргызстандын 8 жаран отурган Toyota унаасы жолдон чыгып оодарылып кеткен. Бул тууралуу Саринформ басылмасы полициядагы өздүк булактарына таянып жазды. Маалыматка ылайык, жол кырсыгында 27 жаштагы кыргызстандык каза болгон, жабыркаган 5 киши ооруканага жеткирилген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен клубко бул маалымат такталып жатканын айтып, кийинчерээк маалымат берүүнү убадалашты. Президент кемпир-абадчыларды актаган судьянын кызматтан кетүү арызын канааттандырган жок. Президент Садыр Жапаров 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковдун кызматтан кетүү тууралуу арызын канааттандырган жок. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Ал судьялар кеңеши Сыдыковдун арызын канааттандырып, аны кызматынан бошотуу чечимин президентке киргизгенин, бирок Садыр Жапаров тарабынан ал чечим канааттандыруусуз калтырылып, материалдар артка кайтарылганын белгиледи. Сыдыков өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы 29-ноябрда белгилүү болгон. 14-июнда Бишкектин 1-май райондук соту кемпир-абад ишинин 27 фигурантынын 22син актаган. Калган 5 саясий туткундун иши өзүнчө өндүрүшкө алынган. Райондук соттун бул өкүмүнө чейин 8 киши ТИЗОдо кармалып турган. Кемпир-абад ишинин фигуранттары 2022-жылы октябрда жапырт башламандыктарды уюштурууга даярдык көрүү айыбы менен камакка алынган. Алардын баары тең кемпир-абад суу сактагычынын Өзбекстанга берилишин сындап келишкен. Шаардык сот Султанбековду, Карамушкинаны жана Түрксеверди камакта калтырды. Бишкек шаардык соту 2 декабрда Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду жана анын партиялаштары Ирина Карамушкина менен Роза Түрксеверди камакта калтырды. Адвокаттар соттун айыпталуучулардын баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Бирок судья аларды 13 ноябрга чейин камакка алуу тууралуу Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Апрель редакциясы жарыяланган видеодо социал-демократтардын тарапташтары шаардык соттун чечимине нааразылык билдиришкенин көрүүгө болот. Султанбеков өзү баары жакшы болоорун айткан. 13 ноябрда укук коргоо органдары Социал-демократтар партиясынын Бишкектеги кеңсесин тинтүүгө алган. Андан соң милиция Ирина Карамушкина менен Данияр Чолпонбаев добуш сатып алуу жөнүндө сүйлөшүп жатат деген телефондук сүйлөшүүнүн аудиосун тараткан. Бишкек милициясынын маалыматына ылайык, тергөөнүн жүрүшүндө алар шайлоочулардын ар биринин добушун 1000 сомдон сатып алууну уюштурганы аныкталган. 15 ноябрда Бишкектин Свердлов райондук соту бул иш боюнча социал-демократтардын лидери Темирлан Султанбековду жана партиялаштары Ирина Карамушкина менен Роза Түрксеверди 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. 17 ноябрда Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттары шайланды. Кылмыш ишине байланыштуу Социал-демократтар партиясы Бишкек шаардык кеңешин шайлоого катышуудан четтетилген. Бишкекте Яндекс таксинин айдоочулары нааразычылык акциясына чыгышты. 2 декабрда 50дөн ашык айдоочу Яндекс таксинин Бишкектеги кеңсесинин алдынан нааразычылык акциясына чогулду. Алар компания айдоочулардан 21% комиссия алып жатканын айтып, аны 7%га түшүрүүнү талап кылышууда. Айдоочулар бул пайыз коңшу Казакстанга салыштырмалуу 3 эсе көп экенин айтышууда. Таксисттер жеңилдетүү берилген кардарларга каражатты компания эмес, айдоочулар кошуп жатканын да белгилешти. Буга чейин Яндекс таксинин кеңсесинде тинтүү жүргөнү кабарланган. Өтпөй УКМК компанияга өзгөчө ири өлчөмдөгү салык төлөөдөн качуу фактысы боюнча иш козголгонун, тинтүү ошого байланыштуу экенин билдирген. Яндекс такси бул айыптоолорду четке каккан.